чынында эле бул 10 миң деген 100 миң деген адамдар күтүп атат. Бул жерде бир болбогон нерседен бир мындай тукумдан кыргыз дебесек да, кеп бул жерде бир министрдин замында болбой атат. Бул кеп бул башка нукка бурбасак, бул эң керектүү мыйзам болуп атат. Буну жок жерден бир башка нукка буруп, элдин башын айландырбасак. Ошондой эле бул жерде бул кабиндин министрдин зам орун басары, сиз командаңыз менен дагы бир жанатан бери коллегалар айтып кетти. Бул жерде эң көңүл бура турган маселе ошол түзүлүп аткан комиссияларда, райондук деңгээлдеги комиссияларда. Ошолорду жакшыраак бир калыптасак, ошондой эле бул жердеги бир срогун дагы коюп койсок, эртең мисалы 1 айдан кийин күчүнө киреби мыйзам, же ушул күнгө чейинби? Ушул ортолукта биздин буга чейинки акимдер менен айыл өкмөттөр, айыл башчылар ортодо шылуундук кылып туруп, жер сатуу мафиясын түзүп келишкен. Ошого биринчи кезекте бир нормасын, срогун коюп койсок, жоопкерчилиги болсо ошолордунчу, өтө чоң бир чоң жоопкерчилик койсок. Себеби биз 1 ай каралып аткан моментте мына бүгүнкү күндөн баштап алар уже өздөрүнүн реакциясын башташат. Кайсыл жерди сатабыз, кандай кылып сатабыз деп. Ошон үчүн бир башка нукка бурбай бир срогун коюп койсок, же 2022 жылга чейин деп, мындан кийин кылбай турган кылып, негизги муктаждар алыш керек. Мунучу. Рахмат чоң. Гана президентибиздин чечкиндүү кадамга барып туруп, элдерге жакшы жеңилдик түзүп берүүгө шарт түзүп берип аткандан кийин бардыгына тегиз карагыла. Анан кимдир бирөөгө жемкорлук болуп, ошо жерден булак кайда таап тура турган жер сатып, майдалап, фундаменти барды сатып берип, дагы 3-чү адамга сатып, 4-чү адамга сатып, карапайым элдин көз жашын агызган мындай Сүйүн Мырзаканов деген окшогон ортомчуларга тыюу салыш керек мындайдачы. Ансыз деле 20 жылдан бери карапайым элдин канын соруп келишти. Ошолор мамлекетке бир тыйын пайдасы жок. Ошон Рахмат. Суроо жана талкуу аяктады. Процедурный экинчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, мен жарыш сөзгө жазылбай калып туруп, бирок ошол эле мезгилде бул маселе президенттин көзөмөлүндө. Бул нерсени абдан диккат караш керек, биринчиден. Экинчи маселе мына Кара Суу району боюнча эмне үчүн айтып атам? Кара Суу районунда Нариман айыл өкмөтүнүн мага чыгышты азыр элечи. Ушул нерсени мына мен жана комиссиянын жетекчилерине протоколдук тапшырма менен аларды абдан катуу диккат көзөмөлгө алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө 1 апрелге чейин бардыгы жанагы мамлекеттик актыларды алып бүтүш керек. Туурабы? Срок 1 апрелге чейин, туурабы? Ошонун негизинде жанагы иштеп аткан бүгүнкү күндөгү мамлекеттик администрациянын башчыларын, акимдерди, айыл өкмөттөрдү абдан бир диккат көзөмөлгө алышыбыз керек да. Эмнеге дегенде, бул тигинин тууганы, бул мунун жердеши, же болбосо бул акимдин досу болуп туруп бөлүнбөш керек. Мына Надира Азимовна абдан жакшы айтып кетти азырчы. Жер мафиясына жол бербешибиз керек. Президент өзү мындайчасын айтканда, мына амнистияны жарыяладыбы? Ушул нерсени диккат көзөмөлгө алып атабы? Жөнөкөй, карапайым эл бардыгы бүгүнкү күндө ошол тийиштүү жер тилкелерин алып калсын деген ойду айтып кетмекчимин. Мен дагы бир жолу баса белгилеп айтам, мына стенограмма үчүн диккат протоколдук тапшырма берсеңиз, урматтуу төрага, комиссиялардын жетекчилерин жоопкерчилигин кароо боюнча алдын ала биз мындай стенограмма үчүн айтып коюшубуз керек. Рахмат. Рахмат. Аппарат тиешелүү протоколдук тапшырмалар берилсин. 4-чү микрофон. Алмаз Акунжанович, сизге суроо. Алмаз Акунжанович, сизге суроо да. Эски правительствонун структурасы да, Министерство сельского хозяйства да 4 зам болчу. Ну, эме боюнча. Азыркы жаңы структурасында 3 эле замы бар. Шерипов каким боком зам болуп отурат 4-чү? Ал жерде эме жок. Единица жок. Анан берде отурганы вообще законный его вообще. Берге келип представлять этип эме кылып аткан замминистр болуп. Насколько он законно здесь сидит?
Абдрашитович, мыйзам суроо бердиңиз эле. Бул мындайда, эгерде өкмөт мүчөсү, кабинет мүчөсү атайын өзүбүздүн чечим менен, токтоо менен ким докладчик бекитилет. Бул жерде ошо министр өзү бекитилген, ал киши расмий азыр командировкада болгондуктан анын ордуна бул киши келип Жок, бул мындай да. Анан легитимдүү же баягы законный, незаконный деген ал эме бул кишинин баягы каминин төрагасы бекиткен орун басары кылып ал кишинин ыйгарым укугу. Анда штатты киргизип коюш керек да, 4-чү штатты. Бул штат жок эле отурбайбы зам министр болуп. Азыр атайын бекиген баягы министрликтер билесиздер да баягы Же муну специальный ошого окшогон закондорду проталкивать үчүн шунун үчүн алынганбы? Же эмне? Мен баягында деле айттым. Азыр бул кишини именно ошого окшогон закондорду түртүш үчүнбү? Бүт баарын келип уговаривать этиш үчүнбү? Же эмне үчүн алды муну зам кылып? баягыда мага суроо бердиңиз эле, мен ошол жооп берип коеюн. Тиешелүү териштирүүлөр жүргүзүлөт. Эгерде сиз менен ошондой каршылыктарды көрсөтүп, башка сөздөр айтылса да, атак дайыма министрлердин орун басары сиздерди угат, мыйзам талаасында иштешет. Жоопту айткан сөздөрүнө. Ошону жанагы мен мурда айткан немелерден ошо көңүлгө алып коюңуздар. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат, урматтуу ата журт Кыргызстан, урматтуу министрдин орун басары Алмазбек Ахунжанович. Азыркы мунапыз жашап жаткан үйлөрү боюнча гана болуп атат да, тамаркалары боюнчачы. Тилекке каршы, мисалы, биздин Оокат районунда ушул амнистияга илешип атат, үйлөрү Токойдун жеринде болгондугу үчүн, анын алардын үлүштөрү, огороддору башка эсебинде болуп калып атат да, бул амнистияга кирбей калып атат. Ошондуктан мына мыйзамдын 2-чи окуусунда ошол корук жерлер менен Токой чарбасындага тиешелүү 2 бөлүнүп кетти, билесиңер. Токой айыл чарба министрине, берки корук жерлер болсо экологияда калып калды. Ошондуктан мурдагы 2 бөлүнүп калды да. Ошондуктан мына мыйзамдын беренесине тиешелүүгө биргелешип отуруп туруп бир берене киргизейлик кошумча. Себеби эртең ал да проблема болот. Үйүнүдө жашаганы менен ал огороду менен үлүшүнү пайдалана албай атат да. Ошондуктан аларды да биротоло ушул амнистия боюнча мыйзамга киргизип туруп, биротоло карапайым элдин тагдырын чечип коелук. Ошондуктан отурайлы дагы тиешелүү беренеге өзгөртүү толуктоо киргизейлик. Мисалы, Оокат районунда өзүңөр билесиңер, 130дан ашык үй бүлө Карагой жайлоосунда калып калган. Азыр амнистияга немесин киргиздик райондун акимдери менен биргеликте. Ал эми жердин үлүшү менен пайдаланган огородду корук жерде калып калып атат. Ошондуктан башма-баш жерди алмаштыруу жолу менен чече турган деңгээлде мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизели, мына юристтер отуруп алып туруп. Мисалы, айыл өкмөттүн bir тоодогу жеринен ошол немеге корукка пайдалана турган жерге алмаштырса, башма-баш баланстан баланска өтө турган деңгээлде чече турган маселени коюшубуз керек да. Түшүндүңүзбү? Мен түшүндүрө алдымбы? Себеби бул Рахмат, 2-чи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Урматтуу төрага, сиздин макамыңызга шек келип атат. Президент алып келген мыйзамды өкмөттүн мыйзамсыз замы алып келип атат деп. Буга бир айтып койбойсуңарбы? Бизге көрүнгөнүн алып келип атабы же болбосо урматтуу президенттин өкүлү? Каалаган киши эле мыйзамды алып келе береби? Эми кичине сүйлөгөндө да ойлонуп сүйлөш керек да. Биринчиден, төраганын макамына бул сөз шек келтирүү. Экинчиден, өкмөт президенттин өкүлүнө шек келтирүү. Эмне үчүн мыйзам мыйзамсыз кишилер алып келип бизге мыйзам түртүп атасыңар? Ушуну бизге ачык айтып койбойсуңарбы? Так. Бул биринчиси. Экинчиси, 100 миңдеген кишилер ушул мыйзамды күтүп атат. Шериповго берилгенден кийин алып келип бизге айтып атат. Эми ушундай жакшы мыйзамга шек келтирбеш керек да, мен жеке оюм. Анан мыйзамсызбы? Бул киши же мыйзам, он в законе или вне закона? Кыргызча, орусча берейинчи аягында суроону, түркчөдө айтайын.
Төртүнчү микрофон. Төртүнчү. Бұл жерде мындай азыр интрига башталды да. Төлебаев жақтан. Вот смотрите, интрига башталды да. Сіз сөйледіңіз, ұғып тұрыңыз. Интрига башталды. Здесь не надо говорить, азыр келген закон жөнінде сөз жоқ. Азыр ертең мен комитетте мен қолдап берген, бұға ешкім қарсы шыққан жоқ, незаконный деген жоқ. Ол кишинин отырғаны законы, штат бойынша закрепленный или нет, и его поведение, и его движение. Анан башка закондар жөнінде сөз болып жатат. Ал закон жөнінде мына мен раз принципиальный бара турган болсок, Алмаз Ахунжанович, на прием, пожалуйста, меня Садыр Нуркочевичке көмек кылыңызчы. Булар Садыр Нуркочевичтин башын айлантып атат булар. Башын айлантып атат. Я хочу объяснить, чем угрожают те законы, которые они сюда тащут. Национальная безопасность биздин келечекте, ближайший эле келечекте, биздин улуттук коопсуздукка и улуттук кызыкчылыгыбызга шек келтирет, ошол угроза болот. Ошол могу Шерипов алып келип проталкивать этип аткан. Любыми правдами, неправдами кылып атат. Пожалуйста, эгер эме болсо, давайте интрига кылбайлы бу жерде. Бул жерде просто вопрос идет о наших национальных интересах. И поэтому бул жерде жанагы бул башка жөнүндө закон жөнүндө сөз болуп атат. И здесь путать не надо. Садыр Нуркочевичти путать этип, анандай манандай деп интрига кылыштын кереги жок. Рахмат. 6-ncı микрофон. Аксы шайлоо округу Шакиев. Урматтуу депутаттар, урматтуу баяндамачы, мен айтат элем, ушул мыйзамды күтүп аткан биздин өлкөбүздө 10 миңдеген, 100 миңдеген адамдар бар. Мына мен шайлоо маалында көрдүм, Аксы районунун Сары Челек коругунда жашагандар, Токой чарбасынын аймагында жашагандар ушул суроо боюнча аябай мындай күйүп, бышып суроолорду беришкен да, ушуну чечип берсеңер деп. Анан ушул маселе комплекстин чечилип аткандан кийин бүтүндөй республикада мен ойлойм, бул абдан туура. Муну биз колдоп беришибиз керек. Анан эми мен айрым коллегаларыбыздан кечирим сурайм, бирок бөйрөктөн шыйрак чыгара берген болбойт. Муну колдоп беришибиз керек. Жеке кызыкчылыктарды ташташ керек. Бул жерде жалпы элдин кызыкчылыгы болуп атат. Рахмат. Рахмат. 1-ci микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Бул жерде мен мындай түшүнбөй калдым да, азыр бир какой-то бир интрига жүрүп атат да, ачык айткандачы. Нурлан Шерипов кабинеттер министринин төрагасы аркылуу распоряжениясы менен бекитилген официальный заместитель министра сельского хозяйства. Бүгүнкү күндө тактынакай, жакшынакай бир мыйзамды алып келди. 100 миңден ашык үй бүлөлөр бүгүнкү күндө мына жер тилкелерин алат экен. Бул мыйзамдын керектигин бардык парламент айтып атат. Жалпы депутаттар айтып атат. Өкмөт, президент амнистия берип атат. Бул жерде мен мындай бул жигитте мындай квалификациясына, мындайчасын айтканда ученый степенин карап көрүп туруп, башкасын азыр мен Google'дан карадым. Эч кандай шек жокко деп ойлойм да. Анан эмне үчүн мындай жөн эле мындай личностька болуп атабы, же болбосо мындай азыр Нурлан Тургунбекович абдан жакшы айтып кетти. Бул мыйзамды бүгүнкү күндө элибиз күтүп атат. Келиңиздер, бардыгыбыз биримдикте, ынтымакта, достукта, бир туугандыкта бир добуштан колдоп берели деген ойду айтып, коллегаларды чакырып кетелим. Söz Алмаз Ахунжановичте. Султан Абдрашевич, бир топ маселелерди көтөрдүңүз. Анан бул маселени сөзсүз түрдө президент өзү контролдоп турат. Ал кишинин бул саясий эрки, бул чоң маселе. Анын баарыңыз түшүнүп турасыңыздар. Анан бул мыйзамдын жаралышын айтып коеюн да. Бул мыйзам жаралышы бардык процедурадан өткөн, атайын токтом менен бекитилип, ал токтомдун өзүндө дагы каминүү токтому, мына 11 февраль 2022 жылдын номер 69 токтом менен бекилгенде дагы атайын пункт менен бул мыйзам долбоорун Кыргыз Республиканын Жогорку Кеңешинин аталган мыйзамдардын долбоорлорун кечиктирилис катары кезексиз тартипте кароо суралсын деп атайын норма менен бекитилип атат. Бул конституцияда нормабыз бар. Экинчиси, барлык депутаттарга чоң рахмат. Оперативдүү түрдө 3 комитет карап берди. Бул комитет укук тартиби,
кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети, транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети. Экинчи комитет, үчүнчү комитет мына бүгүн эртең менен кечээ майрамга карабастан атайын комитет топтолуп, кезексиз түрдө агрардык саясат ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети карап берди. Үчүнчү жолу суранам, бул мыйзамды колдоп беришиңерди суранам, өтүнөм. Рахмат. 4-нчү микрофон. Акынжанович, мен дагы бир жолу айтып кетейин. Эртең менен комитетте мен уну колдоп бердим. Азыр да депутаттарды да чакырам, колдоп бериңиздер.